Баткенде күч органдарынын ортосунда спорттук мелдеш өтүүдө. Бүгүн 20-53 аскер бөлүгүндө Баткен облусундагы күч түзүмдөрүнүн спорттук мелдеши башталды. Волейбол жана кичи футбол боюнча 2 күнгө созулган бул мелдеш кыргыз жерин коргоп жатып көз жумган жоокерлердин жаркын элесине арналган. Азыркы учурда бул жерде 20 команда катышып атат. Баткен областы боюнча волейболдон 20 команда, футболдон 20 команда катышып атат. Алга коюлган сыйлыктар ар бир команданын биринчи, экинчи, үчүнчү орундарга баалуу белектер, акчалай сыйлыктар коюлуп атат. Бул иш-чараны биз 2021-22 жылы кайтыш болгон аскер кызматкерлеринин элесине арнап өткөрүп атабыз. Баткен облусундагы бардык күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрүнөн турган 36 тандалма командалардын спорттук мелдешин өткөрүүсү үчүн бардык шарттар түзүлгөн. 2 күнгө созулган күч түзүмдөрүнүн тандалма командалары үчүн жатакана, тамак аш менен камсыз болушуп, мезгил талабына төп келген спорттук аянттарда беттешет. Спорттук иш-чаралар аскер кызматкерлери үчүн аябай маанилүү. Себеби дегенде аскер кызматкерлер бири-бири менен ынтымак болуп, спорттун аркасынан ынтымак түзүп, бири-бири менен достошуп, бири-бири менен таанышып, ошондой бири-бири менен ынтымак болсо, мен ойлойм ошо аскер кызматкерлери үчүн бул спорттук иш-чара аябай маанилүү. Күч түзүмдөрүнүн ортосундагы спорттук бул мелдеш 2 этап менен уланат. Учурда волейбол, кичи футбол боюнча өткөн мелдештер ноябрда аскер адамдарынын физикалык даярдыктары, эр таймаш чуркоо, тартышуу сыяктуу спорттун түрлөрү менен жыйынтыкталат. Ал эми мелдештин жеңүүчүлөрүнө баалуу белектер, акчалай сыйлыктар, дипломдор менен сыйланышат. Куралдаштарыңардын иштерин, кылган кызматтарын дагы улантып жатасыздар. Ошондуктан мындан дагы ары өзүбүздүн кызматыбызда тактыкты сактайлы. Эң башкы керек болгон тартипти сактайлы. Өзүбүздүн берген антыбызга бек турайлы. Кыргыз аскерлери өзүнүн биримдиги, мекенчилдиги жана мекенди коргоодогу күчүрмөндүүлүгү менен ар дайым айырмаланып келет. Бүгүнкү салтанат командирлер тарабынан күч органдарынын чек арачыларынын, өзгөчө кырдаалдар жана ички иштер министрлигинде кызмат өтөп жаткан эр азаматтардын дарегине да жакшы сөздөр айтылып, мекенди коргоп жатып көз жумгандарга Куран окулду.